Мектептин имараты негизинен элдик ашар жолу менен курулган. Ошондуктан да 36 жыл аралыгында окуучуларга жана мугалимдерге кооптуулук жараткан абалга жетип калган болчу. Үстүнөн суу өткөн, жылуулук талапка жооп берилерлиги ысыбайт эле, эшик терезелеринин баардыгы эскирген, капиталдык ремонтко толугу менен эле муктаж болчу да. Сыртынан кээ бирки жерлеринен суу өтүп кеткен жерлеринен кыштардын жарымы уже кулап неме болуп кеткен, көчүп кеткен да. Андан соң мектеп жетекчилиги 2019-жылы Арис программасын жылуулукту камсыздоо жана жакшыртуу долбооруна катышып утуп алган. Ак Тулпар курулуш ишканасы 61 миллион сомдун негизинде курулуш иштерин башташкан. Мектептин имараты гана кайрадан курулбаса, калган бардык жагы толугу менен жаңыртылды. Облуста биринчи жолу рекуператорлор орнотулду. Заманбап вентиляция системасы мурдагыдай общий короптор тартып, анан кийин вентиляторларды толтура койгондон алыс болуп, независимый рекуператор деп коет буларды. Булар деген бөлмөнүн ичиндеги жылуулукту сактап, тыштан таза, свежий абаны киргизип, бул жердеги абаны чыгарып, өзүнүн деген циркуляция системасына багытталган. Бул биринчи максаты. Экинчиден, ошол эле энергоэффективдүүлүккө максатына жетиш үчүн айнектер, стеклопакеттерди мультифункциональный деп коет. Бул дагы сырттагы ультрафиолет нурларын өткөрбөйт класстын ичине, анан класстын ичиндеги жылуулукту тышка чыгарбайт. Мындагы негизги көңүл электр энергиясын экономдоо болуп саналат. 2022-жылы май айынын акырынан башталдык. Бул проектинин долбоордун максаты ушул мектептин жылуулугун сактоо боюнча долбоор болуп жасалган. Ошол максатта бул мектептин сырткы дубалдары жылуулук базалит деген материал менен капталып, андан кийин шыбак жүрүп жатат снежоктор менен. Андан тышкары чатырын 15 сантиметрлик базалит менен жылууланды. Үстүнөн сетка менен, металдык сетка менен, стяжка менен үстү капталды. Сузак районунда буга чейин 10дон ашын авариялык мектеп бар болсо, учурда алардын бир катарында мына ушундай капиталдык оңдоолор орун алууда. Быйылкы жылдын эсебинен Сузак районунда 6 мектептин капиталдык ремонту жүрүп жатат. Атап айтсак, Жуманазаров мектеби Жашасын айылындагы абдан 57 миллионго абдан жакшынакай болуп бүтүп атат. Камбаров атындагы Тарамбазар айылындагы мектеп бирок бир аз ремонт иштери солгун жүрүп жатат. Калгандары баары жакшы 1-сентябрга бүтөт. Мамлекет башчысы тарабынан билим берүү мекемелерин жакшыртуу маселеси негизги орунга чыгып, 20 жылдап токтоп калган мектептин курулуштары, капиталдык оңдоо иштери алга жыла баштады. Бул илимдүү кыргыттардын түзүүчүлөрү үчүн жасалган аракет. Гүлжина Мондоева, Манас Назаров, Сузак району.